нерселерге ошолор менен ошол күрөшкөн нерселерибизге биз кайра ошол нерсеге кайра баратабыз да, ошону кайра алып келип атабыз. Баягы саткындардын саясаты дагы деле уланып келип атат да. Бул жерде атаандаштык эмес. Баягы эркектер менен тең ата болуп атат деп жаман көрөт көп учурлардачы. Мисалы мен ушу барып бийликти басып алайын деген ой болгон жок. Ак үйдү алыш керек экен деген да ой болгон жок да. Мен тескерисинче МВДга чуркап бардым. Бирок эмнегедир сизди ошо мындай лидерликти минтип алып, өз мойнуңузга алып мындай чечкиндүү кадамдар жасап манткениңизди байкай алган жокмун. Акылга сыйбаган нерсени кылышты да. Булар мыйзамдын күчүн токтотуп коюшту. Мыйзам иштебей турсунчу бир жарым жыл деп иштетпей коюшту да. Далилдеп койдук. Каражаты жок деле шайлоого катышса болот. Мен эгерде президент болуп калсам, мен Кыргызстандагы акыркы президент болсом деп кыялданам да. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн Клара айымдын үйүндөбүз. Клара Сооронкулова бүгүн президенттикке талапкер болуп, документтерин БШКга өткөрүп келди. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Рахмат. Анан аябай кызыкканым 11-чи айда саат 11-де өткөргөнүңүздүн себеби барбы же ошо нумерологияга ишенесизби? Жок, нумерологияга деле ишенбейбиз. Анан кийин баягы кичине ырымдап койдук да. Ырым менен жүрөт эмеспизби кыргыздар. Аны ырымдап койдук. Эми куттуктап атпайсыңбы Назира айым? Чынында бул жерде ойлонуп атам да, куттуктаган оңбу же көңүл айтканбы депчи. Шайлоо башыбыздан өттү го, шайлоо деген азап экен да. Ошо талап ушунчалык шайлоодо баягы сүткө оозун күйгүзгөн адамдар сөзсүз айранды үйлөп ичиш керек эле. Анан кайра шайлоодон жеңилүү ызасына баягы тушугуп калып, анан кайра эле президенттикке талапкер болуунун себеби? Эми бул кырдаалга байланыштуу болуп атат да. Анткени биз 5 октябрда аянтка чыкканда деле кайрадан шайлоо болсун, эми болгондо дагы мындай акыйкаттуу мыйзамдын негизинде ачык шайлоо болсун деген талап менен чыкканбыз да. Бирок ал максатыбызга жетпей калдык. Тескерисинче болуп кетти да. Биз шайлоо болсун деп талап кылсак, шайлоону белгисиз бир убакытка жылдырып коюшту. Анан чимкириктерден кутулалы десек, тескерисинче булардын немесин өмүрүн дагы 8 айга узартып коюп атпайбызбы? Анан эми азыркы кырдаалга байланыштуу, мына болуп аткан окуяларга, мамлекетте болуп аткан окуяларга байланыштуу болуп атат. Конституциялык реформа, президенттик башкаруу, бир мандаттык шайлоо системасы деген нерселер аябай баягы мени кооптонуп туруп атат да. Анан ошол себептен эми жеңишке жетиш кыйын го, бирок ушул партиянын реформанын программасын, мен өзүм программамы ушинтип бир площадканы пайдаланып, элге айтып, түшүндүрүп, өзүбүздүн багыттарыбыздычы ушундай бир максат турат. Анан эми күрөш кандай болбосун, шайлоо деген бул саясий күрөш, атаандаштык, катышыш керек. Сөзсүз түрдө тандоо болуш керек да, элде тандоо болуш керек. Анан эми көп эле айтып атпайбы, аял киши азыр БШКга барсак да бирөөлөр айтып атат, эми ушу аял киши үйүндө эле отура бербейби, президенттикке эмне кылат депчи. Чай коюп деппи? Деме, Клара айым, мага көчө ушул сиздин бүгүнкү президенттикке талапкер болооруңузду уккан бир адамдар эмне үчүн мыйзам бузулуп атканын көрүп туруп, анан ошого аттанып атат. Негизи парламенттик биринчи өтүш керек болчу, анан ошо парламент шайлоону, президенттик шайлоону аныкташ керек болчу. Азыр болсо өткөн күндө дагы башка өлкөлөр ал өткөн адамды президент катары кабылдабай койсо, мыйзамды тебелеп келдиң десе, эмне болот дешип атышат да. Эми ошол нерселер болуп эле атпайбы? Болуп эле атпайбы? Кечээ деле мен мындай бир кемсинүү катары кабыл алдым да. Кечээ жолугуп сүйлөшөлү,
дегендин ордуна баягы жок дегенде телефондон сүйлөшүп койбойсузбу деп атат өкмөт башчысы, президент милдетин аткаруучу Садыр Жапаровчу. Анан баягы намысыңа тиет да ушундай нерселер. Ал тиги киши болсо, Путин болсо, макул телефондон сүйлөшүп коелу деп атат. Ошол себептен башынан эле биз айтып келдик да. Мен өзүм дагы Садыр Жапаров менен бир эмес эки жолу жолугуп, ал жерде дагы айтып аттым. Легитимдүү болуш керек, сөзсүз түрдө шайлоо болуш керек. Мына азыр милдетин аткарып турган мамлекеттин башчысынын милдетин аткарып турган адам келип эле мына мен силерге таза шайлоо өткөрүп берем. Кыргызстандын тарыхында болбогондой таза, адилеттүү шайлоо өткөрүп берем. Катышкыла, атаандаштык болсун. Саясий программалардын, командалардын атаандаштыгы болсун. Шайлоону булгаган немелер жана биримдик Мекеним Кыргызстан партиясынын адамдары азыр мына жогорку кеңеште депутат болуп отурган адамдар шайлоого жолобойт деп бир кепилдик берип шайлоо өткөрүп койгондо бир жылыш болуп кетмек да. Ошондо менин оюмча бийлик дагы жаңыланмак, жаңы адамдар келмек. Жаңы адамдар жана шайлоого чыккан билимдүү, прогрессивдүү жаштар. Эми кандай болбосун, мезгил өзгөрүп атат да, мезгилдин талабы өзгөрүп атат. Ошол талапка жараша жаштар келиш керек да. Эми жаштар дегенибиз баягы таза эле баягы 20-30 жаштагы балдар эмес, жаңы жүздөр, жаңы муун келиш керек. Саясатчыларга жаңы муун келиш керек. Анан азыр карап отурсаң, жанагылар эле, баягылар эле, 30 жыл мурун саясатка аттангандар дагы деле саясатта жүрөт да. Ошол себептен ушул процесстерге мындай жылыш болбой калды. Тескерисинче мен баамдагандай биз кайра артка кетип баратабыз. Артка башыбыздан өткөргөн нерсе, президенттик башкаруу, бир мандаттык башкаруу деген нерселерге ошолор менен ошол күрөшкөн нерселерибизге биз кайра ошол нерсеге кайра баратабыз да, ошону кайра алып келип атабыз. Ошол нерсе кооптондуруп атат, тынчыма алып атат. Ошол себептен бул дагы бир чоң себеп да мен эмне үчүн ошо президенттикке аттанып аткандыгым ушунун себеби да. Мисалы үчүн сиз Масадыков көчө баш тартты. Баарыңар баш тартып туруп, жок сен туура эмес кылып атасың, конституцияны тебелеп атасың. Бул президенттик шайлоого караманча каршы чыгабыз дейт турган болсоңор, чогуу турган болсоңор, кандай болот эле? Эми чогуу тургандай болбой атат да, андай пикирлер дагы бар. Силер эгерде ушул саясатка макул болбой атсаңар, эмне үчүн анда президенттикке баратасыңар депчи. Эми бул жерде айтып кетиш керек, парламенттик шайлоону мыйзамсыз эле жылдырып койду. Болгондо дагы акылга сыйбаган нерсени кылышты да. Булар мыйзамдын күчүн токтотуп коюшту. Мыйзам иштебей турсунчу бир жарым жыл деп иштетпей коюшту да. Ал эми президенттик шайлоо мыйзамдын негизинде эле болуп атат. Анан таза эле эгерде баягы кандайдыр бир биригүү болсо, саясий күчтөрдүн баары биригип, баары жалпы ушундай бир позицияны карманса, принципиалдуу бир позицияны карманса, андай талап койсок болот эле да. Бирок тилекке каршы, мына өзүңөр көрдүңөр, дагы деле баягы эле саясий интригалар, дагы деле баягы саясий соодалашуулар, дагы деле өзүнүн пайдасына иштеген саясатчылар, анан ушинтип бир позицияда турган адамдар бүгүн бирди айтып, эртеси сатылып кетип атпайбы? Сатылып кетип атпайбы? Ошон үчүн ушундай баягы саткындардын саясаты дагы деле уланып келип атат да, позициясына катуу турган саясатчылар жок. Мына ушундон да айтып атам да, мына эски элита кетиш керек, анткени булар бизди тажатып бүттү, булардын сасык саясаты тажатып бүттү да. Кандай болбосун, азыр шайлоого, президенттик шайлоо болобу, парламенттик шайлоо болобу, эч нерседен коркпостон, жалтанбастан, анан өзүбүздү чектебестен, каражатыбыз жок, анан күчүбүз жок дебестен катышыш керек экен да. Мына реформа партиясы катышты, биз далилдеп койдук. Каражаты жок деле шайлоого катышса болот. Жеңишке жетпесек дагы катыштык. Эгерде анчалык жанагындай добуш сатып алуулар болбосо, мүмкүн жеңип келет эле, ким билет. Эми жалаң чет өлкөдө, баардык өлкөлөрдө ошо кыргыздар кайра мага чалышып, реформаны биринчиликке чыгарып бердик, биз колдоп атабыз дегендер аябай болду да. Демек, ак караны бөлүп айрый алгандар, мыйзамды жакшы түшүнүп алгандар силерди албетте колдошту. Анан бул сапар канчалык деңгээлде шансыңыз, мүмкүнчүлүгүңүз болот, анысын билбейм, бирок ар бир интернетти мынтип айдыңда мынтип карап отурганда сиз тууралуу көп мындай маалымат ала алган жокмун. Эми баягы
акылыңыз, конституцияны мыкты билгениңиз, юридикалык жакта окуп, ошол жакта дасыкканыңыз көрүнүп турганы менен негизи эле Клара айым ким болду экен деген суроо мени да кызыктар. Реформага мен учурунда мен да жан тарткам. Анан Клара айым ушундай шайлоого аттанып, ушундай активдүү болуп, карьераны алып жүргөн айымдын жолдошуна рахмат айткым келип атат. Биринчи уруксат берген. Эмне деп атат ал? Рахмат айтыш керек, анткени эми жаныңда жолдошуң колдоп турбаса, каяктан талаалап жүрсөң, күндөп-түндөп талаалап жүрсөң, баягы үйдө балдарга тарбия берип, балдарды карап тургандагы киши керек экен да, ошентип жолдошуң шарт түзүп бербесе, колдоп турбаса, кантип барасың? Саясатка бара албайсың. Ал сөзсүз түрдө колдоо керек да. Мүмкүн ошол себептен баягы биз кандай болбосун патриархалдуу көз карашта жүрөбүз да, кандай болбосун. Мүмкүн ошол себептен мисалы кыргыздардын саясатында аялдар аз. Мүмкүн, бирок мындай Орто Азиялык башка мамлекеттерге салыштырмалуу эми бир топ эле го, бир кезде баягы билесиңер го, башкы прокурорубуз дагы аял, жогорку соттун немеси төрайымы дагы аял, анан министрликте да аялдар болуп, бир ушундай бир бизге суктанып жүргөндөр көп болду. Бирок бара-бара саясатта аялдар азайып баратат да. Менин оюмча азыркы күндө саясатта аял керек. Анткени кыргыздардын тарыхын карап көрсөк, эми бул баягы атаандаштык эмес, эркектер да туура түшүнүш керек да. Мен деле патриархалдуу үй бүлөдө баягы үй бүлөнүн башчысы ата, атанын сөзү мыйзам, күйөөнүн сөзү мыйзам деген ушундай бир үй бүлөдө чоңойгом, мен деле ушундай тарбияны көргөм. Бул жерде атаандаштык эмес, баягы эркектер менен тең ата болуп атат деп жаман көрөт көп учурлардачы. Өткөндө ат башыда базарда жүрсөк да айтып атпайбы? Эркектер менен тең тайлашпай эле үйүңдө эле отурбайсыңбы депчи. Атаандаштуу эмес, бирок ушундай бир мындай кыйын мезгилдерде келечек тумандуу болуп, балдардын келечеги, силердин жаштардын келечеги кандай болот, эртеңки күнү кандай болот дегенде, аялдар кандай болбосун баягы тынчың кетип, уйку жоготуп, өзүң баары астан ушундай нерселерге аралашып калат экенсиң да. Анан кыргыздын тарыхын карап көрсөк, мисалы Зыйнат датка, Жаркын Айдатка, Курманжан датка деген аялдар ушундай кыйын мезгилде өздөрүнө жоопкерчилик алып, өздөрүнүн баягы балдарына, күйөөлөрүнө жардам берип турган, элине жардам берип турган да. Ошон үчүн менин оюмча биз дагы аялдар азыр кайдыгер карап турбашыбыз керек да. Колубуздан келишинче ушул азыр мамлекеттин жүгүн, элдин жүгүн өзүбүзгө артып, колубуздан келишинче жардам беришибиз керек. Мен өзүмдүн миссиям ушундай көрөм да. Анан эми баягы Кыргызда көптөр түшүнө бербейт, эми аялдар үйдө эле отура бербейби деген ушундай бир түшүнүк бар, кандай болбосун. Мындай карап турганда өзүбүздүн баягы тегерек чөйрөсү карасак, эми көп эле үй бүлөлөрдө аялдар тартып атат да. Ооба, жүгүн туура. Үй бүлөлөрдө ошондой болуп атпайбы, карап турсаң. Анан бул деле баягы эркектер алыс болуп калды деген мааниде айтып аткан жокмун, бирок аялдар бат адаптация кылат экен да, өзгөрүп аткан немелерге, шарттарга аялдар бат эле адаптация кылып кетет экен. Анткени орусча айтканда аялдарда инстинкт самовыживания, сохранение рода деген эми эне да, аял эне да, ошон үчүн мындай неме жогорурак деңгээлде турат го деген ушундай бир ойго кетет да. Эми силер көрбөй калдыңар да, 90-жылдары биз аябай кыйын мезгилде неметпедикпи, турмушубуздан өткөрбөдүкпү. Ошондо мисалы эркектер мурунбай инженер болуп жүргөн, же болбосо ар кандай мындай интеллектуалдуу кызматтарда иштеп жүргөн эркектер жумушсуз калганда отуруп калышты да. Мисалы базарга, мен кантип базарга барам? Мен жогорку билимим болсо, мен инженер болсом, же болбосо мен окумуштуу болсом, мен кантип ушинтип базарда товар сатып отурам депчи. Аялдар болсо билимине карабастан, өзүнүн кызматына карабастан, мурунку ээлеген кызматтарына карабастан, мисалы базарда турушту да. Ал мен өзүмдүн башыман деле өттү. Деле 90-жылдары Ош базарынан баштагам. Ош базарында башта студенттер келип калса, жашына калып, неменин астына, прилавктын астына кире качып, же болбосо бекинип ушинтип жүрдүм. Анан кийин карап турсаң бүт эле оокат керек да, элдин баары эле соодага кирип кеткен ошол кезде. Анан эним ошондо Турцияда окучу. Кожаный курткалар келип калды. Ошол кезде кийип жүргөндөр билет. Силердин аталарыңар кийди да, ошондой курткалардычы, мондай замок, кожаный курткалар. Анан ошондой кожаный курткаларды Дордойдо сатып жүрдүм. Анан бирок
баягы күн жылууда жакшы эле, бирок күн суук болгон сайын ден соолук кетет экен да. Анан баарын кайра кой болбойт экен, соода болбойт экен деп ошо мен кайра университетке кичине айлык көбөйгөндө кайра университетке кеттим. Кийин бирок өкүнүп жүрдүм, ошондо иштей берсем азыр баягы дордойдун бир эң башында тургандар кийин аябай көтөрүлдү да. Дордойщиктер деп коебуз го. Ошондой бир мыкты челнок дордойщик болмок экен. Чынындачы. Бирок антпесе деле азыр карабайсызбы, президенттикке талапкер болуп атасыз. Бул да чоң даража, эң чоң даражада Кыргызстанда. Жок, эми баягы кичине материалдык жактан кыйналганда ойлоп кетет экенсиң да, ошондо дордойдо эле иштей бербей депчи. Негизи силерди карап эле бул аябай бай аял, буларга деген чет өлкөдөн укмуш акчалар келет, булар деген энпошниктер деп эле ар кандай сөздөр чыгарып беришет го. Эми жок да, каралай турган башка эч нерсе жок да. Эгерде мамлекеттик кызматта иштеп, коррупциялык иштерге алектенсек, же болбосо мен кандайдыр бир адилетсиз, мыйзамсыз өкүм чыгарып, күнөөсү жок адамдарды соттоп каматсам, анда сөзсүз табылмак да. Сөзсүз табылмак. Анан эчтеке табылбагандан кийин эми айта турган эле ошо сөзү, каралаган сөзү эле баягы НПОчулар, анан кийин баягы ЛГБТлар, анан булар америкалыктар деген сөздү айтат да. Чынында мына азыр карап отурсак, америкалыктарга мына кече деле өкмөт башчысы кайрылып атпайбы, баягы неме келишимге кайрылып келбей элеби, биз ошону карап атабыз депчи. Ошентип карап отурган, көзүн карап ушулар бирдеме каражат бере коет бекен деп көзүн карап отурган биз эмеспиз да. Мамлекет өзү болуп атпайбы, мамлекет башчылары болуп атат. Түшүнүп атабыз, андай жардамсыз саясат жүрбөйт, өнүгүү болбойт. Ошон үчүн буга чейин деле айтылып келаткан эң ири грант жээчилер бул мамлекеттик органдар, бул коомдук уюмдар эмес. Анан эчтеке таппай калганда, кайсылап калганда ошону таба коюшат да, НПОчулар. Башка эч нерсе жок каралагангачы. Башка эч нерсе жок. Ошол эле. Дагы деле ошол тема уланып келе берет. Ошол. Жездем каякта иштейт, ким болуп иштейт, кандай адам? Өзү билими боюнча экономист, Москвада. Москвадан бүтүп келген. Жана Атамбаев окуган. Эми бар институт управления деген. Ошону бүткөн, аспирантураны бүткөн, өзү окумуштуулардын үй бүлөсүнөн. Анан мындай жеке ишмердик, бизнесте жүрдү, куруучулук бизнесте. Жеке ишмердүүлүк менен алектенип жүрөт. Мындай орто немедеги, деңгээлдеги бизнесмен да. Негизи күйөөсү аялы болгондо эркектер намыстанат го, менден кыйыныраак чыгып кеттиң деп, мындай ичи тарышкан дагы эркектер болот. Анткен жокпу? Жок, андай жок. Тескерисинче аябай колдоп өзүн эметип турат. Өткөндө Рита көз бирдеме маселелерди талкуулап отурсак, айтып атпайбы, мен экөөңөргө бир 2 плащ белекке берейин депчи. Ошол 2 плащты кийип алып Бишкек дегенде учкула немелер неме спасатели деп коет го. Неме Кыргызстандын сакчылары, сактоочулары деп жазып берип коеюн дейт. Анан экөөңөр Бишкекте керени учкула деп ошентип тамашалап калат. Эми баягы Кыргызстандын тагдырына, келечегине, мамлекеттин келечегине кайдыгер болбогон адам да, ал деле ойлонот да, кандай болот? Балдарыбыз кандай коомдо жашайт? Кандай болобуз? Мамлекет өлөгүсү жоготуп койбойбузбу? Жашоо кандай болот деп ойлонгон адамдар менин оюмча сөзсүз түрдө колдош керек, ким болбосун. Эгерде күйөөсү ошондой саясатка алектенип, ошондой максаттарды коюп атса, анда үй бүлөсү, аялы колдош керек. Тескерисинче аял болсо, анда сөзсүз түрдө күйөөсү колдош керек. Бирок бул жерде баягы чектеп тыйып койбош керек да, тыйып койбош керек. Анан эми бирок чын эле оор эле. Назира, сурайын деп атсаң керек, кантип алып жүрөсүз депчи. Ошол чын эле оор эле, анткени мына шайлоодо күндөп-түндөп талаада жүрүп калдым да, күндөп-түндөп талаада жүрүп калдым. Анан буга чейин деле өмүр бою эле иштеп эле диссертациямды деле жазып ушинтип келатам да. Өтө деле момундай бир чоң карьера жасап жибербесем дагы. Азыр ойлоп көрсөм, бир дагы жолу декретный отпускка чыкпаптырмын. Бир дагы жолу чыкпаптырмын. Төрөө эле дароо чыгып кетти. Төрөө алып эле, төрөгөнгө чейин деле отпуск албай, төрөгөндөн кийин деле отпуск албай эле ошентип эле иштеп жүрүптүрмүн. Эми ошо
балдар чоңойтуш керек, балдарды багыш керек деп жүрөсүң да. Мугалимдин кесиби, мугалимдин жумушу ага бир неметет да, мындай кандай десем, шарт түзүп берет да. Мындай оор жумуш эмес да, мүмкүнчүлүк бар да. Тең алып мындай алып жүргөнгөчү үй жумушун дагы, өзүң баягы кызматың дагы. Канча жылдан бери түтүн булатып келатасыңар, анан канча балалуу болдуңар? 4 балабыз бар. Мен 2 кызым, 2 улуу кызым, биринчи күйөөмүн. Мен ажырашып кеткем, 7 жыл жашап. Анан экинчи күйөөмүн дагы 1 кыз, 1 уулум бар. 4 балам бар да. Анан экинчи күйөөм канча болуп калды? Көп эле болуп калды. 20 жылга жакындап калды го. Чогуу түтүн булатканыңар, 20 жылга жакындап калды. Эми сен деле башкан өтпөдү жана. Ошондой болот экен да турмушта. Мындай жалпы формулировкамен айтканда мүнөздөр келишпей калат да. Кыялдар келишпей калат, мүнөздөр келишпей калат. Ошо. Өзүңүз мындай каяктын кызы болосуз, сөөгүңүз көлдүкү экен. Эми мындай да, мен өзүм Ош областында төрөлгөм, Алайда. Алайда төрөлгөм. Атам 20 жылдан ашык ошо түштүк жакта кызматта иштеп жүрдү. Кызматта иштеп жүрдү. Анан 7 балалуу үй бүлөдөнмүн. Бардыгыбыз эле ошо 7 бала, баарыбыз эле ошо түштүк жакта төрөлдүк. Анан кийин келишти. Мен 10 жашта болгондо биз Таласка көчүп келдик. Өзүбүз түбүбүз Таластыкпыз. Анан жолдошум көлдүк. Кыргызстан ар бир булуң бурчуна тиешеңиз бар турбайбы? Чын эле эми ошондой эле да. Биз баягы жөн эле бөлүнө бергенибиз менен, мисалы мен өзүмө мен тияктыкмын деп айта албайм. Анткени бала кезиң түштүктө өттү, жакшы көрөм. Өткөндө немеге бардык, көп жылдан бери бара эле келем. Өзгөн районунда Мырзаке айылында чоңойгом да, бир аябай бир мыкты мектепте окучумун ал кезде. Анан мектебимди көрүп алып ыйлагым келди, чын элечи. Бала кезиңди эстейсиң да, анан кантип мисалы ностальгия болду. Кантип мисалы бөлүп коесуң да, мына оштуктар тигиндей депчи. Өзүң чоңойгон, өзүң төрөлгөн, өзүң чоңойгон жер. Анан кийин Таласта, кийин мектепти бүткөнчө Таласта жашадым. Туугандарыбыздын баары Таласта. Анан эми кандай болбосун мага мисалы түшүнүксүз да, мондай бөлүнүүчү. Тигилер мындай деген бөлүнүү мага түшүнүксүз. Менде жок, дээримде жок да бул нерсечи. Мүмкүн ар жерде өсүп калгандыктанбы, бирок менин оюмча жалпысынан эле болбош керек Кыргызда бул нерсечи. Баарыбызда эле баягы кыргызбыз деген ушундай бир сезим болуш керек да. Негизи эле жан дүйнөсү жетилген, руханий жактан өнүккөн, өскөн бийик адам, деңгээли бийик адам эч качан бир адамдын жердигине, жынысына, же болбосо динине карап, улутуна, расасына, иши кылып бардыгына карап бөлбөйт экен да, ар биринин жүрөгүн көрө билгенди, ошо билими менен билимин тең тайлаштырганды жакшы көрөт экен да. Жакшы. Балдарыңыз сиздин мындай жолуңузду жолдогон балдарыңыз барбы? Юридикалык жакты багыттагандар? Жок, 2 кыздарым улуусу лингвист, Китаевед. Өткөндө Твиттерде бирөөлөр жазып атат, Сооронкулованын кыздары Америкада окуйт, анан сот болуп жүргөндө эле аябай байлык жыйнаган депчи. Анан эме Кытайда окуду, кийин Кытайда иштеп да жүрдү, бизнес кылып Кытайда иштеп жүрдү, бирок бюджетте эле окуду, бул жерде эле биздин БГУдан эле, кийин Кытайда грант алып, грант менен окуду да, мен андай мүмкүнчүлүгүм болгон жок. Өзгөчө менен өзгөчө менен окуду. Анан экинчи кызым азыр күйөөдө, кичинекей баласы бар. Кийинки кызым, экинчи кызым аудицияны бүттү, ал дагы грант негизинде магистратурасын Франциядан бүтүп келди. Анан ошол жерде эле кала бербейсиңби десем, болбой, жок, мен Кыргызстанда жашагым келет, мен Кыргызга тием деп турмушка чыкты. Анда баласы бар, 1 баласы бар. Андан 3-чү кызым немеде окуйт, Брюссельде окуйт, быйыл өттү. Былтыр бүткөн, алтын сертификат менен бүттү мектепте. Жанагы неме боюнча. Тестирлөө боюнчачы, эмне деп койчу эле? Бүтүрүүчүлөр тапшырат го, баары тест тапшырат эмеспи? Жалпы республикалык. Орто, ошо эсимен чыгып кетет да, ошо ортонун негизинде алтын сертификат менен бүтүп аудицияга
өзү баягы бюджеттик негизде окуп жүрдү. Андан кийин Брюссельге мамлекеттик университетке тапшырды. Мамлекеттик университетке тапшырып, мыкты дүйнө жүзүндө мыкты университеттердин бирине өтүп азыр окуп атат ошол жакта. Ошол жакта окуп атат. Анан эми баягы өзүнүн немесине күнүмкү жашоосуна каражат, албетте каражат кетет, бирок окуусу бекер окуйт да. Анан антип кымбат университетке окута турган биздин андай мүмкүнчүлүктөрүбүз жок, ошон үчүн башынан балдар билет да, өз мээнети менен, өз аракети менен окуйм десе, чет жакта окуйм десе, өз мээнети менен, өз аракети менен окуш керек. Анан кичүү балам, 3-чү балам, көкүрөк күчүк деп коет го кыргыздар, ошо өзүм да кыртайганда төрөгөн балам да. 3-чү класста. Уулбу, кызбы? 3 кыз, анан уул да. Эң эркеси ошол турбайбы? Эң эркеси ошол. 3-чү класста окуйт. Жакшы, баардыгы балдарыңыздын баарын билимдүү болуп атырсыңар. Негизи эле ушул реформанын дагы программасын караганда ушу билимге ыктагандарыңар мындай жакшы болчу да, жалаң билимдүүлөрдү топтогонуңар, көз карашыңар мага абдан жаккан. Негизи эле ошо Кыргызстанда билим жааты куш аксап атат жана ошол аксагандын натыйжасы азыркы учур болуп калып атат окшойт да. Ошондой болуп атат. Биз анткени билим берүү жагына маани бербейбиз да. Биз милицияны реформа кылыш керек, сотту реформа кылыш керек, мамлекеттик кызматты реформа кылыш керек деп жүрөбүз. А бирок билим жагынан биз реформа кылбасак, бир дагы реформа алдыга жылбайт. Мен деле Улуттук университетинде 20 жылдан ашык эмгектенип келдим да. Азыр ойлоп көрсөм, биз кантип сотторду реформа кылабыз? Эгерде биз мындай кесипкөй юристтерди, мыкты сотторду, мыкты прокурорлорду, тергөөчүлөрдү даярдап чыкпасак. Толтура биз толтура каражатты жумшай беребиз, а негизги фактор адамдык фактор болуп атпайбы? Адамдык фактор деген бул сөзсүз түрдө тарбия менен билим берүү да. Мына Грузиянын реформаларын аябай неметип жүрөбүз го. Идеалдаштырып чындай реформа кылышты. Бирок Грузияда баштаганда эле эң алгачкы реформа, эмнеден башташ керек дегенде эле билим берүүдөн башташ керек деген да. Билим берүүдөн башташты. Мына азыр ошонун натыйжасын көрүп атат. Азыр ошол булар бир топ каражатты, бюджеттик каражат, гранттык каражат баягы колунда немеси жок, мүмкүнчүлүгү жок адамдар балдарын чет жакка окута албайт да. Балдары баягы жакшы окуса дагы, жөндөмдүү болсо дагы, мүмкүнчүлүгүң болбосо жибере албайсың да. Ошондо булар мамлекет каржылап берген да, жибергиле, эң мыкты университеттерге жибергиле, канча болбосун биз каржылап төлөп беребиз. Бирок ошол балдар сөзсүз кайра Грузияга келиш керек депчи. Мына ошолор келип, азыр канча жыл өтүп кетти уже, ошо реформа башталгандан беричи. Мына ошолор келип азыр мамлекетке кызмат кылып атат да. Бүт эле мен бир эмес 2 жолу барып келдим го Грузияга. Болгондо дагы ошо реформалардын изилдегенге бардым да. Анан ошо кызматта турган, жогорку кызматта турган адамдар менен таанышсаң эле бүт жаштар. Анан айтып атпайбы, биз ошол жанагы Грузиядагы билим берүү реформасынан чыккан балдарбыз. Биз ушинтип барып мамлекет каржылап ошол жактан бүтүп келип, эми элибизге кызмат кылып атабыз депчи. Ушундай нерселерден башташ керек. Билим берүү жагына биз азыр көңүл бурбасак, эч бир дагы реформа, жөн эле баягы текке кетип аткан каражат бир дагы реформа кылууга жылбайт. Мен деле аны түшүнүп калдым. Биз деле мына реформа программасын жазганда конституциялык реформа, сот реформа, ГКНБнын реформасы деп жазганбыз да. Анан азыр эми көрүп атпайбызбы? Азыр деле мына соц тармактарда деле карасаң, ушунчалык маданиятыбыздын деңгээли дагы, билим деңгээли дагы аябай төмөн түшүп кеткен да. Адамдардын өзүнөн эле көрүнүп турат да. Ошон үчүн билим берүү жагына биз сөзсүз түрдө эң эле негизги реформа, алгачкы чоң реформа бул билим берүү реформасы болуш керек. Демек, президенттик программаңызга булардын баарын киргизип атасызбы? Программаңыз түзүлдү, кандай болду? Командаңыз барбы? Программанын үстүндө иштеп атам. Мен бул баягы реформа партиясынын эле программасы болот, бирок бир топ жерлерин жана приоритеттерди алмаштырабыз да. Приоритеттердин алмаштырабыз. Анан эми программа болгондо мындай да, президент деген өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде иштеш керек да. Анын баарын эле мен биякты реформа кылам, мен экономиканы реформа кылам дей бергенде, ал өкмөттүн иши. Ал өкмөттүн иши. Эгерде мындай президенттик өлкө болуп турса, анда бүт бардык тармакты камтыган программа болуш керек. Анан мен азыр тиякты даминтем, биякты интем дегенде бул мен узурпатор болом. Мен келем дагы бүт бийликти өзүмө камтыйм дагы, бүт жакты мен оңдойм, мен узурпатор болом деген
жарыя да. Ошон үчүн президенттин ыйгарым укуктарынын алкагында сот реформасы, укук коргоо органдарынын реформасы, анан конституциялык реформага баягы сунуш берип катышса болот. Президент мисалы мыйзамды демилгелегенге дагы укугу жок да. Бизде президент баш мыйзам боюнча парламент менен өкмөт башчысына салыштырмалуу аябай эле алсыз. Аябай эле алсыз. А бирок ошол болгон, колунда болгон мыйзамдуу мүмкүнчүлүктү пайдаланыш керек. Анан негизги баягы реформанын программасында да бул бар. Партиянын багыты, эгерде конституциялык реформа боло турган болсо, биз президенттиктен вообще баш тартышыбыз керек да. Мен өзүмдүн кыялымда, мен эгерде президент болуп калсам, мен Кыргызстандагы акыркы президент болсом деп кыялданам да. Президенттикти жоюп туруп, толугу менен анык парламентаризмге өтсөк, ошондо мен оюмча ошо кыргыздарга ушундай парламентаризм өзүбүздүн менталитетибизге, тарыхыбызга аябай мындай жарашып турат да. Элдин баары айтып атат, бул парламенттик башкаруу бизге жарашкан жок депчи. Жок, бизде парламенттик башкаруу болгон жок да. Болгон жок да. Элдер партиялар жаман деп атпайбы? Партиялар жаман эмес, дүйнө жүзүндө бүт эле өлкөлөрдө, мына Англияны алып көргүлө, Америка Кошмо Штаттарын алып көргүлө, бүт эле негизги саясий күрөш партиялардын ортосунда өтөт да. Партиялар жаман эмес. Ошо Кыргызстандагы ушу партиялардын немесин маңызын бузуп аткан, ошону бурмалап, бузуп, партияларды жанагынтип мандат сатканга пайдаланып аткан адамдар жаман. Ошол партияларга кирип аткан жана добуштарды сатып алып аткан талапкерлер жаман. Партиялар өзүнөн өзү эле жаман боло бербейт да. Эгерде мына бизге окшоп ушундай таза адамдардан турган партияны түзүп койсо, эмне үчүн партия жаман болот? Собственно эле анда партиялык курулуш дагы алдыга кетмек да. Башкача болмок көп нерсечи. Анан биз өзүбүз бузуп алып эле жанагы институттарды биз өзүбүз бузуп алып эле анан кийин жок Кыргызга жарабайт экен деп эле баш тарта беребиз да. Мына президенттикти эле алып көрөлү, президенттик башкарууну. Ой, президенттик башкаруу бизге болбойт экен дедик. Мисалы ошол жанагы президент болгон адамдар, мыкты адамдар болсо, мамлекетти ойлогон, элине кызмат кылган адамдар болсо, анда биз дагы деле президенттик башкаруу формасында мүмкүн жашай бермекпиз. Туурабы? Ошон үчүн президенттик болуу, парламенттик болуу бул негизинен адамдардын өзүнөн да, адамдардын өзүнөн. Мисалы Өзбекстанда бул проблема көтөрүлгөн жок да, алар эч качан көтөрбөйт дагы. Анткени өздөрүнүн менталитетине президенттик жарашып турат. Азыркы келген президенти аябай мындай экономика жагында аябай чоң реформаларды алып барып атат да. Биз мисалы ошол эле баягы көчмөн калп болгондон кийин биз эркиндикти көбүрөөк сүйөбүз. Биз ушинтип саясатка аралашып, саясатташып калганбыз. Биз ушул энергиябызды сөзсүз түрдө кандайдыр бир биригип туруп, бир уюмдарга биригип туруп, анан ошол жерде көчөдө эмес, аянттарда эмес, ошондой мындай легитимдүү, мыйзамдуу түрдөгү күрөшкө жумшашыбыз керек да. Ал үчүн эң ыңгайлуу уюм бул партияда. Силер жаштар деле мисалы эртең саясатка аралашпасак болбойт, бийликке келишибиз керек дегенде уюша калсаңар, чогуу катышсаңар, бир программаны алып чыксаңар, тилектеш болсоңор бири-бириңерге, жакшы ушундай парламентаризм ошого жакшы шарт түзүп берип атпайбы жаштарга, жаңы күчтөргө. Анан азыр бир мандаттуу болуп калганда кимибиз чыга алабыз бир мандаттуу немеден талапкер болуп? Мисалы кайсы бай менен атандаша алабыз? Бир округтан чыга албайсың да. Атандаш болуп чыгып аткан адам ошол жерде эң бай киши болсо, же болбосо ошол жердеги ОПГнын чоңу болсо, мен кантип тең тайлашасың? Чыкпай да коесуң да, эмне кереги бар? Баары бир өтпөй, бул мен кантип, мен буну баары бир жеңе албайм дейсиң. Ошо менен аялдар, жаштар, анан жана майыптар деп да квота берилип атпайбы? Ушундайлар бир мандаттуу болуп калганда, буларга таза эле жол жабылып калат да. Парламентке келүүгөчү, мамлекеттик кызматка келүүгө жол жабылып калат. Гендердик баланс болсун деп, эми кандай болбосун аялдарга мүмкүнчүлүк түзүп, аялдарды аралаштырып атабыз да саясатка. Бирок бир мандаттуу болгондо бул такыр эле жол жабылып калат. Ушул аялдарды гендердик баланс сактасын деп кошулуп атат, бирок ушуга чейин бир да аялдын монтип аялдардын темасын көтөрүп, аялдардын укугун коргоп, ушул балдар зомбулук көрүп атат, аялдар мындай деп энелигин коюп, монтип аракет кылганын бир байкаган деле жокмун да. Мындай сүрмө топ менен бакчылар кирет, анан сүрмө топ менен эркектер эмне десе башын ийкеп эле чыгып кетет. Бул мүнөзүбүздөн уламбы же? Мен жана айтып атпаймынбы, партиянын маңызын бузуп
бурмалаган партиялык лидерлер да болуп атат да. Биз мисалы жанагы азыр преференциалдык болсун деп атпайбызбы? Ошондо баягы оңолот да партиялык тизмеде. Ошондо ар бир лидер партиялык тизмеге эл колдой турган, эл добуш бере турган адамдарды, эл билген адамдарды киргизе баштайт. Партиялык тизмегечи. Анан азыр жөн эле партияга добуш берип атпайбызбы? Анда мындай тандап туруп, партиянын тизмесинен тандап туруп добуш беребиз да. Анан аялдардын азыр партиялык тизмеге кирген аялдар эмне үчүн күрөшпөйт, эмне үчүн мындай эркектер менен мындай кандай десем, эркектер менен тең эле саясатта жүрбөйт деген маселеде бул мындай болуп атат да. Тизме түзүлүп атканда эле сатылат да орундарчы. Анан сөзсүз түрдө 30% аялдар болуш керек да. 30% аял болуш керек. Ар бир 3 эркектен кийин аял туруш керек тизмеде. Ошондо ошол мандат ким бай аялдар, колунда акчасы бар аялдар, же болбосо бай адамдардын аялдары ошентип белек кылып мандатты сатып берип коюп атат да. Ошол себептен жакшы белек экен. Ошондо анан ошол себептен азыр парламентте аялдар бар, жакшы аялдар да бар, мисалы Наталья Никитенканы деле алсак, жакшы аялдар бар да. Бирок мурунку чакырылыштарга салыштырмалуу жылдан жылга аялдардын, парламенттеги аялдардын саны да азайып баратат, сапаты да начарлап баратат да. Анткени айтып атпаймынбы, партиялардын баары бизнес, коммерция болуп калган да. Биз болсо партиялардын өзүнүн маңызын оңдобостон биз партиялардан баш тартып атабыз да. Анткени болбойт, биз анда артка кетебиз. Бир мандат болуп калабыз, эч ким келе албай калат. Негизи жанагы аябай бул акыркы учурдагы митингден кийин, төңкөрүштөн кийинки ызы-чууда эмнегедир ошол ызы-чууну жайгарыш үчүн сиз ошол жаштарды баштап алдында эне катары, лидер катары турсаңыз деп мындай жан дүйнөмдө кааладым да. Бирок эмнегедир сизди ошо мындай лидерликти минтип алып, өз мойнуңузга алып мындай чечкиндүү кадамдар жасап манткениңизди байкай алган жокмун. Жок, тескерисинче ошо чечкиндүү кадамдарды жасай койдуңуз деп нааразы болуп аткандар бар азыр партиядачы. Анан бирок жүрдүк. Мен чын эле башында эле реформага мен чакырышып же ушинтип партиянын төрайымы болуп бербейсизби дегенде айткам. Эми биринчиден баягы кыргыздар аялдарды партиянын төрайымы дегиле баягындай жол башташ үчүн көп деле кабыл ала беришпейт. Анан экинчиден силер өздөрү жалаң жаштар биригип аткандан кийин жаштардан эле койгула лидерди десем, жок эми баштап бербейсизби дегенден ошондо өздөрү добуш берип, өздөрү ошентип неме кылып койгон, төрайым кылып койгон да. Анан эми чынында эми жаштардын партиясы бара-бара кандай болбосун, жаштардын партиясы болгондон кийин жаш лидер чыгыш керек. Анан бул жерде баягы аянтта жүргөндө таң калдым да. Айырма аял киши менен эркек кишинин айырмасы. Түндө жана ак үйдө алабыз деп ар бир жерде, ар бир немеде перекрестктерде, Чүй проспектиси боюнча ар жерде жүрүшпөдү. Ошондо биз да ошол жерде аралашып жүрдүк. Анан жуулунуп эле жок, баягы аябай ызаланып атышат да, аткан сайын ызаланып качышат, кайра атака деп жабылышат. Анан мен болсо аларды мындай неметип артка сүйрөп кара барбагыла, жон койгула, эртең сүйлөшүү жолу менен бүтөт, октун астына барбагыла деп эле ошентип эле чырылдап чуркап жүрдүм чынындачы. Анан эне деген ушундай экен да. Алар болсо жок деп, биз кандай болбосун биз азыр жеңишке жетебиз, биз ак үйдү алышыбыз керек деп атат да өздөрүн аябайчы. А мен болсо ойлогонум эле ушул, эмне болот? Эми реформанын балдарынан алар да жүрдү да, бүт бардыгы ошол жерде жүрдү. Реформанын балдарынан эртең бирөөсү бирдеме болуп калса, ата-энелердин көзүн кантип карайм мен? Деп эле ошол эле ой менен жүрдүм да. Мисалы мен ушу барып бийликти басып алайын деген ой болгон жок. Ак үйдү алыш керек экен деген да ой болгон жок да. Мен тескерисинче МВДга чуркап бардык. МВДга чуркап барып тиги министр менен сүйлөшүп, атпагыла жанагыларыңыз баарын алып кетиңиз деп, же болбосо чыгып башкача бир сүйлөшүү жолу менен бүтүрөлү деп чуркап барсак кабыл албай койду. Министр жок деп койду да. Биз башка жолдорун издеп жүрдүк да. Мындай сүйлөшүү жолу менен бүтсө экен, эч ким жабыркабаса экен
деп эле баягы эне деген ошондой, аял деген ошондой, кандай болбосун ошентет экенсиң да. А эркек болсо мына көрдүңбү, алыш керек бийликти, жеңишке жетиш керек. Кызмат талашкан жоксуң эмнеге? Кызмат талашкан жокмун. Басып алыш керек эле деп. Эми мындай да, кызмат үчүн барганда эмне жыйынтык чыкмак эле. Анданчы эмне жыйынтык чыкмак эле. Кызматка баргандан кийин баягы өзүң көздөгөн максатты өзгөрүү болсун деп барасың да, өнүгүү, өзгөрүү болсун, ушул тармакта мен өзгөртөйүн деп барасың. Анын үчүн өзгөчө мына аткаруучу бийликке, өкмөткө барып атканда команда менен барыш керек да. Программаң болуш керек. Ошол программаны колдогон, ошону аткарам деген командаң болуш керек. Команда менен барсаң, ошондо бир нерсеге жетишесиң. Анан эми жөн эле кызмат үчүн бара бергенде анда мен соттук кызматында отура бермекмин. Мен 70 жашка чыкканча шайлангам. 39-жылга чейин. 2039-жылга чейин шайлангам. Гарантированно мен отура бермекмин. Жылуу жумшак кабинетте 60 000 сомду алып коюп, Конституциялык палатада андай деле оор жумуш жок. Мындай бекерчилик көп да. Бекерчи соттор. Конституциялык палатадагы сотторчу. Жылуу жумшак отура бермекмин. А бирок эчтеке пайдаң тийбесе, мамлекетке, элиңе эч нерсе пайдаң тийбесе, жөн эле кызмат элеп отура бергенде эмне кереги бар? Негизи мүнөзүңүз кандай эже? Эми кандай десем, ар кандай бала кезимде аябай боорукер болчумун, аябай. Анан атам боорукерлигим, анан ыйлактыгым бар болчу, бир нерсе болсо эле. Эркемин да эрке болчумун, анан бир нерсе ыйлап калгам. Анан атам айтып калчу, мен сенин атыңа революционердин атынан койсом деп, Клара Цеткиндин атынан койгом да. Революционердин атынан койсом, анан сен кийин баягы советтер убагында атам мени ушундай бир партиялык кызматка барса деп элестетишкен да. Анан сен ушинтип кызматкер болот десем, анан сен болбогон нерсе үчүн эле ыйлай бересиңби деп ошентип неметип калчу. Анан бирок кийин эми турмуш өзү бышырап кет. Ал ыйлактык азыр чынында жок, боорукерлигим бар дагы деле. Анан эми кандай десем, эми аны ушу менин тегерегимдегилерден сураш керек го, кыя алгандай депчи. Бирок мындай өзүм өтө эле ак көңүлдүгүм бар. Өтө эле ак көңүлдүгүм бар. Анан аябай немемин да, ишене берем да. Ишенчек. Аябай бир катуу көңүлүм калмайынча, мен аябай ишенчекмин, ишенем. Президент болуп калдыңыз дейлик, анан мындай кээде мындай катуу чечкиндүү чечимдерди кабыл алып, башкача бир нерселерди жасаш керек болуп калган учурларда. Ага, эрким жетет. Эркиңиз жетет. Эрким жетет, эрктүү эле адаммын. Эрктүү эле адаммын. Эми тамашалап калышат, эркексиң Терешкова депчи. Бизде баягы аялдар мындай эрктүү болгондо, чечкиндүү болгондо эмнегедир эркектер ошентип коет го, эми эркексиң депчи. Анан аялдарда деле бар да андай сапаттарчы. Анан андай сапаттарым деле бар. Үйдө кырдаалга жараша да. Үй кожойкеликте кандай тамакты жакшы жасайсыз? Эми тамак жагынан жасай берем. Любой эле тамакты жасай берем, бирок азыр баягы интернеттен деп жана кулинардык курстарга барып, жаштар азыр бир шумдук тамактарды жасап калбадыбы. Анан мен мындай жөнөкөй тамакты жасап жакшы көрөм да, болгондо да кыргыздын тамагын жакшы көрөм. Эми талас болгондон кийин сөзсүз түрдө баягы гүлчатай, камырды куш, камыр тамактарын жакшы көрөм. Камыр тамактарын жакшы көрөм, өзү дагы баягы бала кезимден камыр жасап үйрөнүп калгам да. Камырды жасайм окшото эле. Ошол камырдан жасалган тамактар, манты, пельмень деген ушул мындай кыргыздын тамактары. Жаш өткөн сайын ушундай тамактарды өзүң жакшы көрүп калат экенсиң да. Ошол көбүнчө кыргыздын тамактары. Анан бирок өзүм мындай убактым болсо, көңүлүм келсе, мен деле интернеттен карап бирдемени деле жасап кой алам. Эми негизги баягы тажрыйба да, бул жерде тажрыйба да, эми 50 жаштан ашкан аял мен тамакты мыкты жасайм деп мактанып отурган деле неме го. Туура эмес го, уятсыздык го эми. Анан 20 жаштагы мактанса болот, туурабы? Ошончо жылдан бери тамак жасап жүрсөм. Тажрыйба да. Көп айтат да, в чём секрет депчи, эмнеси, кандай сыры бар деп. Тамакты жакшы жасаштын негизги сыры жанагы продуктылардын эмесин билиш керек да, касиеттерин билиш керек. Күрүчтөн мисалы, бул күрүчкө көбүрөөк суу керек,
бул күрүчкө азыраак суу керек, бул күрүч кечирээк пышат деген касиеттерин билсең эле тамагың дагы окшош калат, ушунакай болчу. Жакшы. Анан бул акыркы жагдайда бизге аялдардын Кыргызда күчтүүлүгү, эрктүүлүгү, анан достукка бекемдиги көрүндү да, өзгөчө саясий окуяларда. Ушу саясатта тим эле эркектен ашып ушундай намыстуу, гайраттуу, сөзүнөн кайтпай турган кээде кыздарды көрүп алып, анан айымдарды көрүп, аябай суктанып, атаң көрүү дейсиң да, ушулардан көбүрөөк болгондо балким Кыргызстанды башка жакка өнүктүрмөк беле депчи. Бирок чынында эле ошондой бир феномен бар да. Менин деле Атамбаевди деле тегеректеп жүргөн канча жакын достор сатып кетти. Жанында жүргөн саясатчылары, Атамбаевдин көп жылдан бери пайдасын көрүп жүргөн адамдар оңой эле сатып кетти. Оңой эле, ачык эле, көз көрсөтө эле сатып кетти. Ал эми мына аялдар жүрөт дагы деле тегеректепчи. Анан бул жерде айтыш кыйын, бизде баягы аялдык, бул жерде эркектик эмес, аялдык сапаттардан го деп ойлоп атам да, кандай болбосун. Аялдар баягы орустардын сөзү болот го, умеем быть благодарными деген. Благодарны деген кыргызча кантип айтса болот? Мындай. Ыраазы болгондо билебиз. Жакшылыкты унутпайбыз, боорукербиз. Бул баягы эркектик сапаттан эмес, аялдардын ушинтип неме болуп жүргөнүнчү. Туруктуу болуп жүргөнү, менин оюмча бул жекече ушу аялдык сапаттан да. Бул эркектик сапат деп айтпайт элем, бул ошо аялдык сапаттан. Ошон үчүн аялдарда мына саясатта жүргөн, саясатчылардын жанында жүргөн аялдар, мисалы Асия Айтбаевна, канча жылдан бери Текебаевдин тегерегинде деле канчасы келип, канчасы кетип атат. Мисалы Асия Айтбаевна туруктуу, мындай верная да, партияга дагы, лидерине дагы. Наталья Никитенко, чын эле ушундай бир феномен бар. Мен деле ушул кээде ойлонуп калам, эмнеге ушундай депчи. Менин оюмча бул ушу аялдардын өздөрүнүн ушундай бир сапатынан, аялдык касиетинен да. Азыр дагы мындай элдерге кайрылуу жасагыңыз келген, көкүрөгүңүздө үйгөн бир сөздөрүңүз барбы? Мондай кылсак, тигиндей кылсак деген. Эми кандай болбосун, башына сүйлөшкөндө саясатты аз эле сүйлөшөбүз, көбүнчө мындай дедигелик турмушта сүйлөшөбүз деп өтүп белек. Анан кандай болбосун, кайра эле саясатты сүйлөшүп атабыз. Эми саясатты айта турган болсок, мындай өйгөн нерсе, өзүбүздүн партиядагы аялдар менен дагы, мына кыздар менен отуруп бөлүшүп калабыз да. Чынында тажаппыз. Саясаттагы саткынчылык, анан өч алуу деген мамлекеттик башкарууда бир принципке айланып калды да. Бирөө келет, андан өч алат, анан кийин кайра экинчиси келип мындан өч алат. Ошентип эле бири-биринен өч алып эле ушундай бир мындай немеде жүрөбүз, круговоротто жүрөбүз. Менин оюмча азыр саясатта аялдардын көп болушу аябай маанилүү болуп атат. Анткени кандайдыр бир эстүүлүк, кандайдыр бир жана да айтып кетпедикпи, боорукерлик, кечиримдүүлүк. Анан аялдар кандай болбосун, баягы аялдар бириктирет да. Аялдар бириктирет да. Эне болгондон кийин аялдар бириктирет. Ошондой бир неме керек болуп атат да мамлекетке. Кандай десем, күч. Элдин баарын бириктире турган. Ошол жанагы коомдо болуп аткан негативди жое турган, же болбосо ошону немесин деңгээлин төмөндөтө турган. Баарыбыз эле бири-бирибизди жаман көрүп эле ушундай бир жаман атмосферада жашап атабыз. Өзгөчө немеден кийин. Агрессия болуп кетти. Мисалы Фейсбукка деле азыр кирип бирдеме жазгың келбейт. Бирдеме десең эле озгалык сөздөр менен сөгүп аткандар, каргап шилеп аткандар, коркутуп аткандар. Ушундай бир жаман атмосферада жашап атабыз. Менин оюмча ушул жерде аялдардын ролу аябай маанилүү да. Сүйүү, мээрим көбүрөөк төгүш керек болуп атат, мээрим менен ошо туура сөз табылбай атканда, мээрим менен оңдош керек болуп атат. Эгерде биз дагы эле ушул жол менен кете берсек, бири-бирибизди жаман көргөн жол менен кете берсек, биз мамлекет эмес, коомубузду дагы жоготуп коюшубуз мүмкүн. Улутубузду жоготуп коюшубуз мүмкүн да. Ошол себептен мына азыр ушундай бир неме керек болуп атат. Бир жумшактык, мээрим, сүйүү.
жетишпей аткандай, ооба туура айттыңыз. ушул жетишпей аткандай да биз улам эле ошо агрессияга батып баратабыз да, агрессиядан чыга албай атабыз. Анан азыр аябай эле ачык айкын эле көрүнүп калды, күчөп дагы кетти. Бирок мындай карап отурсак, бул бир күндө эле пайда болуп калган жок да. Бул ушинтип чогулуп, келип топтолуп келип, азыр ачыкка чыгып атат да. Ошон үчүн башка башталыш керек болуп атат. Другое начало, орусча айткандачы. Башка булак керек болуп атат да. Булак. Мээримдүүлүктүн, жана сен айтпадың го, мээримдүүлүктүн булагы керек болуп атат. Бир жаңы барак ачылса мындай. Эски мурункулардын баары мынтип, Ооба. Анан ал жаңы баракты бир ушундай сүйүү, мээрим менен, жакшы тилек менен кооздоп. Ошол себептен жалпы эле дүйнө жүзүндө агрессия көбөйгөндүктөн мүмкүн ошол себептен аялдар көбөйүп атат саясатта. Анткени ушундай бир неме талап болуп атат да, жумшактык. Күч эмес, жумшактык талап болуп атат. Азыр карап көрсөңөр, көп эле жерлерде, көп эле мамлекеттерде мамлекеттин башына саясатка аялдар келип атат, көп келип атат да. Менин оюмча бул жалпы эле Кыргызстанда эмес, жалпы эле дүйнө жүзүндөгү мындай азыр билинип калган тенденция болуп атат. Негизи эле тайцзиде жашоо философиясы ошондой экен, катуулукту жумшактык жеңет деген. Сыңары чынында эле азыркы тапта ошол жакшы оң сапаттагы жумшак бир сезимдер чынында эле чөйрөбүзгө абдан талап кылынып атат. Анан бул жана реформанын партиянын ачылышында абдан сон бир ошол нерсе аябай көкүрөгүмө мындай сиңип калды да. Жана съезддеги Съезддечи мындай самандарга отуруп алып, анан мындай жөнөкөйлүүлүк менен билимдүүлүктүн айкалышы, аякта тоо бар болчу, аякта мындай кыргыздын улуттук бир колорити бар болчу. Улуттук колорит менен бул заманбап жаштардын көз карашы, билим, IT-технологдор, алардын баары журулушканда бир өзгөчө бир нерсе пайда болду да. Ооба, өзгөчө бир атмосфера пайда болду. Атмосфера. Ошол нерсени азыр Кыргызстанга сиңирсек дейм да. Эми башталды да. Башталгандан кийин азыр бул нерсе өнүгүп кете берет. Биз кандай болбосун эски күчтөр өз менен өзү деле жоголот да. Биз алар менен азыр күрөшпөсөк деле, эми эски саясатчылар деле картаят, эртең аренадан кетет. Бирок ошолордун ордуна ошолорго окшогон жаңы адамдар келсе дейсиң да. Мына ошол себептен жана мен партияга кирип жаштар менен чогуу иштеп атканымда ошондон болуп атат да. Ушу башкача адамдар келсе экен дейсиң. Анан буга чейин мисалы канча жолу шайлоо болду, шайлоого катышайын десең эле, ой, тыйның болбосо шайлоону эмне кыласың? Мен чындап эле көп немени каражатты талап кылат экен. Мен анчалык эмес. Негизги каражат подкупка кетет экен да. Подкуп болбосо жанагы агитацияга көп каражат кетет экен. Бирок дагы мыйзамда ошондой кылып коюшкан да, мыйзамды өздөрүнө ылайыкташтырып, жалаң каражатка байлап коюшкан. Шайлоо мыйзамдарынчы. Анан эгерде азыр шарт түзүп берсек, ошол жана 3% преференциалдуу деп атпайбызбы? Жанагы агитация боюнча бүт мыйзамдын баарын жашнакай кылып туруп, жаштарга, жаңы күчтөргө ылайыкташтырып туруп, азыр оңдоп койсок, чыгат. Жаштар чыгат. Азыр жаштар өздөрү деле көрүп калбадыбы? Катышса болот экен, бириксе болот экен, жаңы ыкмалар менен иштесе болот экен деген уже неме пайда болуп калды да, түшүнүк пайда болуп калды. Ошол себептен эми ошону азыр өнүктүрүп кеткендин ордуна биз анын баарын азыр жаап, тыйып, андан баш тартып, кайра артка кетип атпайбызбы? 10 жыл артка кетип атабыз да. 10 жылда араң келип ушуга быштык, жетилип келдик. Болот экен, башкача саясат жүргүзсө болот экен, шайлоого да башкача катышса болот экен деген нерсеге эми келип, эми түшүнүк пайда болгондо биз кайра артка кетип атабыз. Эң өкүнүчтүүсү ошол болуп атат да. Президенттикке каражатты каяктан табасыз эже? Президенттикке жанагы реформада фандрайзинг кылбадыкпы? Ошондой эле фандрайзинг кылабыз эми. Ал жерде 5 миллион эмес, миллион күрөө экен. Бул жерде дагы бүт эле жолтоо, бүт эле бут тосмой, күрөө 30 000 неме чогултуш керек экен, кол чогултуш керек экен, колдоогочу. Анан башка мамлекеттерге карап көрсөм, ал жерде же күрөө коет экен, же болбосо кол чогултат экен. Экөөнүн бири болуш керек экен. А бизде болсо баары
бардык бүт эле бут тосмой, бүт жерде эле бут тосмой. Анан эми албетте мындай региондорго барып кыдырыш үчүн, мындай кеңири агитациялык кампания жүргүзүш үчүн каражат керек. Анчалык каражат жок, чогулткан күндө дагы ага жетпейт. Бирок биз кайра эле элден чогултабыз. Анан жанагы 5 миллион партиянын күрөөсү бар эмес беле? Ошону сотко бердиңиз беле? Үмүттөнүп күтүп отурабыз. Кайра берип калат да. Кайра берип калалы депчи. Мындай адилеттүүлүк жактан караганда бериш керек да. Шайлоонун жыйынтыгы чыккан жок. Жарак истеп алып калгандан кийин ал каражат кайра кайтарылып бериш керек эле да. Ошону күтүп атабыз. Ал берилип калса, ал жерде өзүбүздүн да кошкон каражаттарыбыз бар. Азыр команда болуп иштеп аткан партиянын мүчөлөрү. Партия менен чогуу чечишип, ал жактан каражат алып жашашыбыз мүмкүн. Жакшы. Клара эже, ушу айымдар ушинтип көтөрүлүп, президенттикке чейин талапкерлигин коюп, активдүү болуп атканы мага абдан сүйүндүрүп атат көкүрөгүмдү. Анан башында сиздин командаңызды колдогондой эле азыр да жичментип эле жан тартып жакшы болмок деп атам. Анткени билимиңиз бар, мыйзамды жакшы сыйлайсыз. Жумшактыгыңыз, ошол Кыргызстанга жетпей аткан мээрим, энелик мээримиңиз сизде бардыгы бар. Эми мындан ары мындай бут тосуу болбойт, акыйкаттуу болот деген үмүттөмүн. Анан элдин эң башкысы эле бул көкүрөгүн ойготуш керек болуп атат. Жаңы багытка барышыбыз керек, жаңы кадамдар жасашыбыз керек, жаңы жүздөр келсин. Жалаң эле жаштар деген жокпуз. Өз ишин мыкты билген адистер, жаңы жүздөр. Ооба. Жаңы жүздөр, жаңы адамдар. Интригага сиңбегендер келиш керек. Баягы саясаттын оюнун жакшы билип алгандар гана саясат курбаса, карапайым мындай иштейм деген адамдар келип иштесе эле бир нерсе болчудай да. Ооба. Биз өзү баягы мамлекеттик төңкөрүштү күтпөй, өзүбүздүн аң сезимибизди төңкөрүш кылышыбыз керек да. Ошо жакшы. Аң сезимибизди революция кылышыбыз керек. Ошондо өзгөрүүгө жол ачылат да. Бул акыркы окуялардын болгонуна бир чети деле мындай сүйүнүп атам да эже. Анткени бул жолдорду басып өтмөйүн көкүрөктү ойготуш кыйын экен. Жалпы демократиялык процесстерге бул чоң таасирин тийгизет, сөзсүз түрдө. Таасир чоң болот. Башында мындай мөгдүрөп, жаштардын баарын үмүтү сынып, ичиндеги бир нерсе сынып, баары эле кетебиз деп ачкан, ошо алардын катарында мен деле бар болчумун. Бирок мынтип сырттан карап көрсөң, артка бир кадам чегинмейинче алдыга жүткүнүү кыйын экен да. Топ деле ылдый жерге катуу түшөт экен, анан өйдө секиреткен да, сыңары. Бирок эми ар бир революциядан кийин баягы өзүбүз кыйын кырдаалга түшүп калып атпайбызбы, өзгөчө экономикалык жактанчы. Ушул жагы бар да. Революциясы жок эле, революциялык жол менен эле өнүксөк болмок. Бирок ал жерде негизги шарт шайлоо таза болуш керек да. Шайлоо таза болуш керек. Шайлоо таза болмойын, бул кайрадан кайра эле кайталанып келе берет. Биз өзүбүз эле экономикалык жактан, материалдык жактан жабыркай беребиз да. Анан баягыда бирөөлөр айтты эле, ушундай маселелерди талкуулап отургандачы бир абсурддук бир немеге түшүп калмайынча, шартка, жагдайга биз дагы деле түшүнбөйт окшойбуз депчи. Уже орусча айтканда дальше некуда дегенге келгенде аны түшүнөт окшойбуз деп атат да. Эми чынында бирок ошондой немеге деле келип калдык, деңгээлге. Жок, башында мындай мындан хуже болушу мүмкүн эмес. Дальше некуда десең эле, еще хуже, есть куда деген нерселер келип калды. Мен көчө күлүп атпаймынбы? Демек жете элекпиз да. Эми качан Кудай бербейт, эми качан чыгабыз депчи. Анан буюрса мен ушул талапкерлердин баары менен жолугуп, сүйлөшүп, жан дүйнөсүн көбүрөөк чагылдырып, элге жеткирип, мына момдай талапкерлерибиз бар, момдай бар, көргүлө, карагыла дегим келип атат. Анан бүгүн сиз менен тааныштык эже. Жан дүйнөңүздү бир аз билгенге аракет кылдык. Кудайым буюрса алдыда дагы көп жолугушуп дагы сиз ачыласыз деп ойлойбуз. Бүгүн БШКга барып колум тийбей калды. Эмкиде келгениңерде гүл чытай жасап берейин. Ооба, топоздун этинен де. Сөзсүз. Чайыңызга рахмат эже. Аман болуңуз. Анан сизге алдыда буюрса шайлоодо ийгиликтерди каалайм. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, Кудайым буюрса мына президенттик шайлоого аттангандар
аты чыгып баштады. Алар менен жакындан таанышууну улантабыз буюрсам. Мүмкүнчүлүк болсо ар бир талапкер менен ушинтип көрүшүп, жан дүйнөсүн ачканга аракет кылабыз. Кыргызстаныбызда тынчтык орноп, анан эң башкысы көкүрөктөрдө төңкөрүштөр жүрсүн, жакшылыкка кадам ташталсын, Кыргызстаныбыз өнүксүн деген жакшы тилектерди айтабыз. Жакшы комментарийлериңиздерди күтөбүз. Бар болуңуздар, бай болуңуздар. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.